кылсаң, ошол адам сага сен кийин жок дей албай калат. Белек берип үйрөнө бер эле. Жүрөктөр биригет. Бирок ойлогом анан кул кылам деп берип атат деп. Жөн эле калем деген ушунчалык маанилүү нерсе. Айтат го, бир жакшы нерсе кадам менен таркалат, калем менен сакталат деп коет. Ошон үчүн калем колдонгонду үйрөнгүлө. Семинарларда байкадым, көбүңөр калем кармабайт экенсиңер. Калем кармагандар да бар экен. Азыр айрым адамдар барат дагы семинар кандай болду десе, мен жаккандар айтат, жакшы семинар болду, жакшы семинар болду. Анан семинарда нелер айтылды десе, нелер айтылды? Ушу неме? Аялыңа неме иштемемес деген үйрөн дедиби? Ошо иши кылып сонун нерсе болду да, ошо чачылып жатса деле аттап кетесиң дедиби? Ошон үчүн калем өтө маанилүү нерсе. Биз бул эми ыйман нуру деп чыгарып койдук эле, кабинетиме кирген адамдарга белек кылып турам. Бирок бүгүн эмнегедир салганчы келген экенмин. Ошону өзүңүз берип коюңуздар, 5 адам экен. Кокус жетпеген болсо, айтсаңар аны дагы беребиз, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Ким адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт. Бүгүн кар жаады, ошого карабастан келдиңер. Адамга Адамдын берген эң чоң белеги убакыт. Алтын күмүш эмес, алтын күмүштү бүгүн иштетпесең, эртеге иштете бересиң, туурабы? А бирок убакыт бүгүн бар, эртең жок нерсе. Бүгүнкү убакыт бүгүн эле берилди. Эртеңкиге 24 сааттын пайдаланбаган бөлүгүн Алла Таала өткөзүп бербейт. Ошого карабастан сөзүн угалы, агай менен баарлашалы деп келипсиңер. Силерге чоң рахмат. Кыздар, балдар, багыңар ачылсын. Келечегиңер кең болсун. Сөзүңөр өтүмдүү болсун, жүзүңөр нурдуу болсун. Адамдарга пайдаңар тийсин, ден соолугуңар чың болсун. Мен ушул нерсени айтайын да бүгүнкү жыйынды бүтүрөйүн. Бир адам мүрзөлөрдүн арасында жүрөт экен. Жок, мүрзөлөрдүн эмес. Эшиктен тыкылдатып, анан элдин баары жаман көрөт да, ушу жаман тынчыбызды алды. Ыйманга кел, жакшылык кыл, садака бер, намаз оку деп эле кыйнай берет деп турду анан. Неге жүрөсүң деп падыша айтса, падыша айтыптыр. Мен адамдар менди Алла Таалага чакырып жүрөм дептир. Арадан бир топ өткөндөн кийин ошол адам мүрзөдө жүрөт дейт. Мүрзөдө жүрсө, баягы падыша сурап тур, бияктан эмне кылып жүрөсүң десе, эми Алланы адамдарга чакырып атам. Мурдагыда Алла макул эле, адамдар макул эмес эле. Мүрзөгө келгенден баштап адамдар макул, Алла Таала макул болбой атат деген экен. Ошон үчүн тирүүлүктү, ибадатты көбүрөөк кылгыла, акыретти ойлонгула. Анткени бул дүйнөдө ала турган нерсе бар, сен менен кете турган нерсе бар. Махмул деген уктуңар беле? Махмул деген бир адам өткөн экен да. Ошол адам падышанын агасы болот экен. Бирок ыштан кийбейт экен, мындай узун көйнөк кийип жүрө берет экен. Аны айтып турду, падыша. Падышага пакта койгондор көп болот деп жагын ал дегендерчи. Сенин агаң такыр ыштан кийбейт, эл сөз кылып атат. Падышанын агасы болсо да ыштаны жок деп. Ыштан кийгизип койбойсузбу? Сиз деле угат, башка эч кимди укпай койду десе, чакырып туруп Харун Рашид деген болгон. Харун Рашид. Эстеп койсоңор, аябай мыкты падышаларда болгон. Анан айтып турду, ыштан кийбейсиңби десе, мен ыштан кийсем, кайкасак да мага бир сандык керек деп турду. Сандык жасап берем деп. Сандыкты эмне көтөрүп жүрөмбү? Мага үй керек дептир. Үй курдуруп берем дептир. Үйдү ким карайт? Мен тала түздө жүрсөм, карай турган бир кароолчу керек десе, кароолчуларды тизип берем дептир. Анан ичин жыйнаш керек анын, сонун шарттар түзүш керек десе, мебелдерди киргизип берем. Кыз баштарды койдуруп берем десе, ушунун баары бир ыштан үчүнбү деген экен. Ошон үчүн ыштан үчүн дей бербей, ыйман үчүн дегиле макулбу? Илим үчүн, билим үчүн, мекен үчүн, адамзат үчүн. Бүт дүйнөгө пикир кылалы. Канчалык пикириң чоң болсо, канчалык максатың чоң болсо, жараткан ошого жараша жөндөм берет, күч берет. Алга кыр кызым, колумдан келет. Ишенем сени. Чоң рахмат. Рахмат агай. Каалоочулар болсо бул жактан китептерди алып, агайга кол койдуруп, автограф алып алса болот.